Ошто эми гана таң атып, күн көтөрүлүп жаткан чагы, бирок Достук чек ара бекетинде соодагерлердин агымы көч. Мында күн сайын Өзбекистандан чыккан соодагерлер Ош шаарынын базарларын жашылчалар жана мөмө жемиштер менен камсыздап турат. Нилуфар Шамуратова Өзбекистандын тургуну болгону менен күн сайын Достук чек арасынан өтүп, Кыргызстандын базарларында иштейт. Эрте менен көтөрүп келген чоң баштыктагы 30 килограмм мейизди мөмө жемиш базарында сатып, кечинде кайра үйүнө чыгып кетиши керек. Мынакей. Мынакей, көрсөңөр болот, Самаркандтын мейизи абдан жакшы. Оштогу базарларда 400 сомдон экен. Биз 200 сомго сатабыз. Кыйла арзан, өзүбүз өстүрүп даярдаган мейиз. Бул баштыктар шерик соодагерлерге тиешелүү. Ичинде лимон, мандарин, жашылча, көк чөптөр бар. Бүгүн кечке сатып түгөтүп, кеч кайра үйгө кетишим керек. Күн сайын чек арадан ары бери өтүү анчейин деле оор эмес. Достук бекетинде таң азандан коңшу өлкөдөн бул сыяктуу жүздөгөн соодагерлер өтүшөт. Эрте менен азык-түлүк башталса, түшкө жакындап кийим-кече алып өткөндөр улантат. Мөмө жемиш жана жашылчалар түз эле Оштогу борбордук базарга келет. Лимон, анар чыгат. Сонун. Жүзүм үчөө. Кандай чыгарып беришет ал жактан? Соодагерлер өздөрү алып келип тапшырабы же? Биз мына жерден келгендерден алабыз да. Алып келгендерден. Кейде прямо келгендер бар. Мен алып келгендер бар. Өздері алып келгендер. Аларда арзан, например. Жүзім сезондо, аяқта 20 сом бол, оны терминал, андай менен бол, бізге 35 сом, 40 сом айланып бар. Олар алғандар дағы қошот. Ортомчулар қошот. Ана мына жерге алып келгендер дағы қошот. Ана біз қошот менен бол. 20 сом, 25 сомдық нерсени бізге 40 сом, 45 сомго келет да. Ал эми Кыргызстан тараптан караганда Достукта оор жүк ташуучу унаалардын узун кезегин көрүүгө болот. Анткени Кыргызстандан Өзбекистанга көбүнчө көмүр, эт, сүт жана бал, картошка экспорттолот. Учурда эки өлкөнүн соода сатык кызматташтыгын мындан да көбөйтүү пландалууда. Бул жаатта коңшу өлкө биргеликте агро өнөр жай ишканасын ачууга кызыктар. Сегодня созданы беспрецедентные условия для вашего взаимодействия, для вашего партнерства. Бүгүн бизде бири-бирибиз менен өз ара аракеттенүү үчүн болуп көрбөгөндөй шарттар түзүлдү. Саясий эрк биринчи натыйжаларды берди. Эки өлкөнүн ортосундагы товар жүгүртүүнүн көлөмү былтыр 11 айда 543 миллион доллардан ашты. Көрсөткүч мурдагы жылга салыштырмалуу 21%га өстү. Бул чек эмес. Мындан улам Бишкекте өткөн Кыргыз-Өзбек бизнес форумунда эки өлкөнүн ишкерлерине тоскоолдук жараткан жагдайлар талкууланды. Чек арадагы өткөрмө бекеттеринин санын көбөйтүп, жашыл коридор ачуу айтылды. Мына тез бузулуп кеткен азык-түлүк багытындагы продукцияларды өткөрүү боюнча. Экинчиси жанагындай өткөрүү пункттардын көбөйүшү. Алардын бүгүнкү заманбап шартка талабына жооп берүүсү. Мына биз ушуларды көтөрүп атабыз. В сфере агропромышленного комплекса. Кыргыз-Өзбек бизнес форумунун алкагында 168 миллион долларлык 11 документке кол коюлду. Келишимде биргеликте ишкана ачуудан тарта Кыргызстандан Өзбекистанга жүгөрү данын жөнөтүү, айыл чарба өнүмүн ташуу тууралуу макулдашуулар бар. Роза Ахматжан кызы, Жылдыз Кадырбаева, Ош ТВ.